Sözün başında Nurdan Kemal sizge, ana keyin orun basarlarınız oturат, bardığınızlarga ыраазычылык билдиребиz. Elibizge kızmat kılıp, aymактардын баардыгын кыдырып иштеп атасыздар. Аныңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бирок баары бир чечилбеген маселе калат экен, бул түгөнбөйт экен. Ошондуктан эми ошол суроолорду айтып калсак, сиздерге мына бөлүнгөн жанагы тизмеге кирген курулуштарга Каржы министрлиги менен кандай мамилеңиздер болуп атат? Сиздерге каржылануу кандай болуп атат? Кээ бирде ушул маселе көп көтөрүлүп калат экен. Сиздер жиберген сунуштар көп каржы чечилбестен мына жай убактысында курулуш бүтө турган убакыттарда бөлүнбөй калып туруп, эртең октябрь, ноябрга бөлүнүп, жылдын аягында. Анан кийин ошол жанагы күн жааган убакыттарда уже тоолуу райондордо сентябрда эле башталат да күн жааган. Ошол убакыттарда бөлүнүп калат да, анан кийин жетишпей калып атасыздар да. Ошого кандай ушул маселелер чечилип атат? Азыркы учурда биз финанс министрлиги менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Мен кечээ күнү Алмаз Кушбекович менен да өзүм телефон аркылуу да сүйлөштүм. Орун басары Алтынбек байке менен да сүйлөштүм. Биз кечээ күнү ошо бир чечимге келдик. Азыркы ушул жай убагында курулуштары жүрүп жаткан объектилерге максималдуу түрдө акча каражатын бөлүп, ошону баягы жай учурунда жумуштарды бүтүрүп алууга аракетибизди көрөлү деп. Бирок биз аны менен деле токтоп калбайбыз. Биз ошол тендерди утуп алган подрядный компаниялар менен да сүйлөшүү иштерин да жүргүзөбүз постоянно. Акчаңарды максималдуу түрдө өзүңүздөр салгыла, биз ошого жараша кайра акчаңарды кайтарып беребиз. Баягы отчет менен отчетун сдавать эткенде баа беришибиз керек да. Анан ошону туура мамиле жасагыла деп биз алардан да өтүнөбүз. Максималдуу түрдө акчаңарды салып, анан баягы акча каражат бөлүнгөндө биз сиздерге жай учурунда баягы карыз болуп туралы. Бирок азыркы учурда эми ошентип эле келе атабыз. Биздин подрядчиктер дагы мындай Кудай буйрса мамлекетибизге ишенип, өзлөрүнүн акчаларын кээ бирөө 40-50 миллион сомго чейин өзүнүн акчасын иштетип, анан ошого жараша баягы отчетторун берген сайын биз акчаларын которуп берип туруп атабыз. Негизинен эми мурун эгер кандайдыр маселе болушу мүмкүн болгон, азыркы учурда эми азыр акча каражат бөлүү боюнча маселе деле жок. Биз финанс министрлиги менен тыгыз мамиледе иштеп атабыз. Күнүнө бир жолу сүйлөшүп, бир жолу барып келип, ушу биздин кызматкерлер отуруп алып, атайын бөлүнгөн департаменти менен, управлениясы менен, башкармалыгы менен түз мамиледе ушул элибиздин, жерибиздеги болуп аткан курулуштарды өз убагында финансирование кылып, өз убагында бүтүрүүгө аракетин көрүп атабыз. Айтайын дегеним, учурда жакшырып калды. Айтайын дегеним, мына сиздер өкмөттүн ошол жанагы бир жылдык тизмеге киргизгенде, курулуштардын тизмесине киргизгенде, ошондо Каржы министрлиги дагы өзүнүн катышуусу болот да. Сиздердин катышууңуздар экспертиза менен өткөзүп туруп, ушул жерге биз курулуш курсак болот экен. Мектеп же бала бакча же көпүрө же башка спорт зал дегендей. Ошолорду курсак болот экен деп туруп тизмеге киргизгенсиңер, анан кийин каржылоо маселесине келгенде сиздер кат жолдоп, анан кийин ал жерде катыңыздар күтүп туруп, анан каржылоо маселеси туруп калбасын деген мааниде айтып атамын. Ошону эки министрлик бири-бириңиздер менен тыгыз байланышып иштеп, ошону бат-бат чечип турсаңыздар. Анан кийин менде суроо, мына жана Сузак районунун Барп айылындагы бала бакчага өзүңүз дагы баргансыз, орун басарыңыз дагы барып кеткен. Жанагы бирде эсиңизде болсо, эсиңизге салып коеюн, тамаша этинде. Жана Талиева айтып атты эле, Камчы Кыдыршаевич, чоңойгон бала бакчаны качан баштайсыздар депчи. Ошол дагы эле башталбай турат да, ошону кандай кыласыздар? Ошону мага бүгүн дагы баратам мен, кечээ күнү эле кат жазышкан, ошону качан бузуп баштайт, ордуна качан жаңы салынат депчи. Себеби дегенде бузуу процедурасы дагы жоктугуна бир 2-3 айда алат да. Анан кийин эртең аны дагы курулуш маселеси дагы жок дегенде бир 3-4 айда алат. Анан кийин жылдын аягына кышка келип калабыз, ошондо үлгүрбөй калбайлы. Аны мен өзүмчө көзөмөлгө алайын. Албетте Камчы Кыдыршаевич тарбия алган, ошол жерде баягы
бала бакчаны оңдобосок, бул биздин кемчилигибиз болуп эсептелип калат. Ошол себептен көзөмөлгө алып, жакын арада курулушун баштаганга. Ошону тездетип берсеңиздер. Анан дагы бир мен мынау тизмеге кирбей калган, келечектеги тизмеге киргизгенге айтып коеюн. Мага Нокат районунан мага кат жолдошуптур. Нокат районунун өзүңүзгө белгилеп алсаңыз, ынтымак айыл өкмөт. Анан мен сиздерге каттарды дагы өздөрүнүн проекттерине берем. Мурдакы ынтымак айыл өкмөтүнө мектеп куруу маселеси. Ал жерде өзү жанагы 8 жылдык эле 9 жылдык мектеби бар экен. Ошонусу жарабай калыптыр да. Аварийсиз немеде декен, абалда экен. Ошого ошол жерге бир жакшы бир мектеп куруп берге, кийинки жылкыга кош бергенге бир жардам берсеңиздер. Чоң рахмат, иштериңиздер ийгиликтүү болсун. Рахмат.